Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жалпы бүгүнкү биздин эфирди көрүп отурган ардактуу кыргыз элим. Бүгүн биз эфирде жубайым Жылдыз Садыр кызы экөөбүз эркиндик 122 теле долбоорун биз алып барабыз. Жана ошондой эле бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы эң сүйүктүү ажарлуу кош жылдыз десек болот. Деги элечи. Белгилүү үй бүлө эки наристенин ата энеси Минур Алтынбеков жана ошондой эле Жазгүл Абылбекова. Саламатсыздар, кош келипсиздер. Саламатчылык, кош келдик. Бүгүн биз биринчи жолу ушундай эфирге келип атабыз. Өзгөчө экен. Жалпы ушул эфирде ойлоп тапкан жалпы командага тереңин ачылып айтабыз. Учурдан пайдаланып анан кийин ошол биз үстүндө чай үстүндө сонун сырдашуу деген долбоор экен. Эркин экен, рамка жок. Бардыгын кенен кесир биз силерге суроо беребиз, бизге суроо бересиздер, кааласыз. Үйлөнгөндө эле кийинип алгансың го? Жок, негизи, мен просто эмнеге мындай кычырап келдим, эми биринчи жолу ведущий болуп атабыз. Ким ойлоп тур, ведущий болуп кетет деп, анан кийин свадьбамда мындай костюм кийбеген жан бекер болсо ломжутабыз деген Силер кандай келдиңер? Биз жакшы келдик. Биз кызыбызды ошо кичине кечиккенибиздин себеби кызыбызды балдызкабызды күтүп ошого каратып туралы деп караганга киши жок. Жок, негизи биздин теле көрүүчүлөргө мындай калпычы болуп калбайын, мындай чындыгын айтып коеюн. Негизи кызы жокто деле бул Минур өзү кечикчү да. Анан эми кыздар балдал болуп дейм, Кудай жалгады. Келаткан жылы, өтүп аткан жыл сиздер үчүн кандай ийгиликтүү, кандай жылдардан болду? Ошо чын эле мен баягы күнү ушинтип отуруп эми анын баардыгын качан чогултуп бүтөм деп өзүмчө кайра ойлонуп кеттим да. Видео жасап койсомбу деген ой болгон да, мына чисто для себя отчет. Зря айттым муну. Отчет кылам. Карачы, менин идеям сен урдап атасың. Мен эринип койдум да, ошол нерсени кылам. Бир кылып коюш керек эле деп. Мисалы үчүн август айында эмне кылдым? Август, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь ушул айларда эмне кылдым деп ошонун баардыгын таап чыгып, августта эмне кылдым, тигине кылдым деп таап, өзүмө чисто для себя кыскача бир 40 секундалык видео отчет жазайын деп жүргөм. Эгер аны жазагандан эринип атсаңыз 50 сомго электронный кошелегиме 2000 сом которуп берсеңиз, мен дароо бүтүрүп берем. Ал кетсин үчүн шабашка кылып атам дечи. Акча көрүнгөн жерден. Быйылкы жыл жакшы эле ийгиликтүү жылдардан болду. Буюрса атама бир машина алып бердик, апама бир шуба алып бердик, эң башкылары. Анан бир ыр жаздырганга жетиштик. Бир эле ыр. Бирок клиптер Кайсылы? Жок, эки эркен, апакем менен, анан кийин өзүмдүн обонума жазылган бир ырды жаздырдык. Сен мага керексиң деген, ошо эми жаздан баштап иштейбиз го буюрса. 2022 жыл мен Минурга айтып атам, 2023 жыл бир итог чыгаргандай кылып бир жумуш кылалы дедик. Эми ал планды айтпай эле коелу, бирок бир итог чыгаралы дедик да. Бирок айтыш керек да. Жок, Азыр айтпайбыз. мен айтылбаган Ал айтса, аны сен кылып алышың мүмкүн. Бир жыйынтык чыгаралы, мындай ушул жылы ушуга жеттик деп бир эме жыйынтык чыгарабыз деп чечтик да. 2022 жыл деле жакшы жылдардан болду. Бир туугандарыбыз жаныбызда, ата энебиз жаныбызда, самый главный ата энебизди сыйлап ошо. Эме жалпы эми жака бизде го, эми Жылдыз биз өзүбүзчө үйдө шаарда ата энебиз айында кес-кесте келет. Анан Жазгүлгө суроо бергим келип атат. Кайнене менен жашаган, кайната менен жашаган, кандай көз карашта, оюң кандай, анан жаш үй бүлөлөргө кандай маалымат берет элең? Кайнене менен кайнатам аябай мен ыраазымын. Ушундай сонун адамдар. Мен эфирден сырткары деле Минурга айтам. Мындай азыр ыйлай бербесем. Апе, кой. Тынчсыздык болсо экен. Всегда бизи поддерживать этет. Минур түшүндүрүп койсунчу. Ошол Жазгүл дайыма эле эфирден сырткары деле айтат, ыраазымын деп. Ыраазычылыгын айтып келет. Биз дайыма ошо жумушка кеткенде балдарыбызды карап турат кээде. Силер мындай кылгыла, тигинтикиле, өзүңөргө дагы алгыла бир нерсе деп ушинтип эметет да. Колдоп турат бүт жактан. Ошол да.
же сен башкачараак ыраазычылык Жакан айтайын дедиң беле? Жазгүл биз эми Жазгүл чын аты Жазгүл, анан Жака деп көнүп калганбыз го. Ыйлаганды биринчи жолу көрүп атам да мен. Негизи эле ыйлакмын го. Негизи эле ыйлакмын, анан просто аябай ыраазымын ата-энебизге. Просто азыр аябай ыраазы болуп кетти да. Бизи жакшы сөздөрүн аябайт, батасын аябайт. Негизи ошо кишилердин батасын алып, ошо кишилерди сыйлап калыш керек да. Билбейм, менин бир баягы жашоодогу бир секретти буну бүт эле киши билет болуш керек. Мен дагы ошентсе деле айтып коеюн. Баягы өзүмдүн жеке оюм. Ман сага деле айтканмын, эфирден да пайдаланып айта кетейин. Ата-эненин батасын алып, ата-энеге белек берип, анан ойлогула ата-энеге мынча акча кетти деп, силер канчалык акча кетирген сайын силерге ошол акчалар вдвойне, втройне, даже андан дагы больше болуп келет да. Бул нерсени биз өзүбүз практикабыздан дагы, жашообуздан дагы, күнүмдүк жашоодон дагы көп байкап жүрөбүз. Ошондуктан баягы кыргызда бир жакшы сөз бар да. Ата-эне ыраазы, Алла ыраазы деп коет. Ошондуктан ата-эненин ыраазычылыгын табып, ата-энеге кызматын кылып, ошолор койт укмуштуудай бир жакшы бата бере албаса дагы, о менин балам иштериңе ийгилик деп койгону бул өзүнчө бир чоң эме да, жетишкендик, анан чоң сыймык болот экен. Ошондуктан ата-энелерди сыйлап калыш керек. Ушу жакында эле атам айткан эме деп. Өзүң чын аябай чын жүрөктөн берген батаны бул ата-эне эле гана айта алат депчи. Аябай чын жүрөктөн берген бата. Мен кечинде эми той-пой менен болуп, баягы күндүзү дагы башка жумуштар менен жүрүп калам. Анан кечинде Жазгүл үйдө болот да, балдар менен, ата-эне менен үйдө болот. Булар көп сырдашышат, сүйлөшүшөт ар нерсени. Анан эмнеге ыйлаган себеби, просто мен клиенттер менен көп иштешем да. Анан кандай мындай эми жаман, кандай көп кайненени жамандайт да. Даже өзүмдүн баласына эми мынтип айткандар бар да, сен кетсең деле сенден башка деле аял алып берип коебуз депчи. Эми антип айтканда эмне ошо бир келин деле тарбиялап алса депчи. Аларга деле мындай жаман болуш керек. Бир келинди кетирип башка келин аябай жамандаса мен аябай ыраазы болом да. Ушундай сонун үй бүлө болуш керек. Негизи ар бир нерсе Кудай өзүнүн ар бирибизге, мисалы кимибиз, мисалы менин келинчегим жылдызды менин маңдайыма, сенин маңдайыңа мен ур жасты баардыгын Алла Таалам өзү таразылап берет да. Анан негизи бирок эме мен көбүнчө байкайм да, ошо эмедеги салондо айымдарында психолог болуп калат окшойсуңар э? Психолог болуп. Ушундай окшойсуңар э? Кой башка сурооңор барбы? Келе башка суроо. Мындай салонго келип айтып, чер жазыш. Жеңилдеп калат, ооба. Мындай таанып алган эле эжелер бүт проблемаларын айтып кетет да. Башка эч кимге жамандай албайт, мисалы. Андай эми салонго келген эжелер айтпай калбасын кой. Жок, эми биз эми аны кимге айтмайлык? Аны тууган тааныбасак, алар бизге келе сырдашат, анан Силер суу турбайсыңар водопроводдогусу э? бизге келип жеңилдеп, мисалы ошо айтпайм, аябай көп эми жаман дебейм, бирок жаман болгон кайненелер бар экен да, аябай айтышат. Анан алардын жанында менин апам менен атам жөн эле мондай цветочек да. Анан, конечно, ыраазы болосуң. Мактабасаң деле уже отношениядан эле билинет да. Жакан ата-энесине, бир туугандарына, балдызганга көз караштары ушундай кандай толкундоолор болду, мисалы кайын журтка барганда кандай толкундоолор болот? Ой, мен тиги өлө ал жакта вообще хахамын да мен. Баарыбыз өлө соймун. Биринчи күйөө баласы болгонго дагы аябай жакшы. Бирок эми балдарга билинбейт деле да, биз чогуу жашабаганга чоң кыздарга кыйын деп. Жок, биз эме кайненем экөөбүз эле укмушпуз, достой эле сүйлөшүп калабыз. Тамашалашып, Миргүлдү балдызкамы турмушка узатыш керек эле деп баягы күнү барганда конокко чакырышкан да. Биз той менен жүрүп, Миргүлдүн туулган күнүнө кеч барып калдык. Балдызкамдын туулган күнүнө бара албай калып, анан 4 күндөн кийин барып, өлө мындай кылып өткөзөбүз, буюрса могу ресторанга беребиз, Миргүлдүн кызы узатылсын деп, улукту могу ресторанда үйлөнтөм деп аябай сүйлөшкөнбүз. Ошентип эметебиз, пландайбыз, эми Минур өзүң баштан аягына чейин организовать этесиң
деп анан балдарды тапса мен баш болбой жогай ал болбойт бул болот деп Сен комиссия болуптуң да? комиссиямын да эң башкы мүчөсү мен. Бул суроо сизге экен. Жүрөктөн жана кулактын ырчысы болот дейт. Жүрөктүн жана кулактын ырчысы болот дейт. Сенин оюң кандай, э? Силердин оюңар кандай? А ошо ырчыларга кимдер кирет? Сенин оюң кандай? Сен кайсы тарабына киресиң? Эми аны эл билет болуш керек. Кулактын ырчысы деген мындай бир сыйра угуп койгонго болот дегендей болушу керек. Анан жүрөктүн ырчысы бул жүрөк менен ырдаган, жүрөккө жеткире ырдаган ырчыларды ошо жүрөктүн ырчысы. Негизи ырдайт десе эле бардык эле адамдар ырдай алат. Мына жөнөкөй деле киши ырдай берет. Мисалы той алып барып Самат сен деле билесиң, мен деле билем. Бүт эле биз таланттуубуз да кыргыздар баарыбыз эле. Анан бирок ошонун арасынан дагы сурулуп чыгып, жакшы мындай жан дүйнөсү менен ырдаган адамдар дагы болот. Ошол адамдар түбөлүккө сакталып, ошо жүрөктүн ырчысы деп аталат да. Анан жөн эле кыйкыра бериштин деле кереги жок. Мен үнүм бар, мен үнүм мынчага чейин жетет депчи. Ошо үндү да туура колдоно билиш керек да. Социалдык тармактан мындай активдүүбүз го. Силер деле силерден наоборот биз үлгү алабыз го. Анан кийин ошол соц тармактагы мындай залакасы тийип калган учурлар болобу? Терс жактары бар. Терс жактары. Терс жактары. Ушундай Активдүү болгондон кийин терс жагын тийип. кээде мындай ушуну чыгарбай эле койбой анан мындай болбоду деп ойлонуп калып жибеген учурлар болобу? Биз кээде мындай барган жерлерибизге көп деле сторис азыр айтып коелу эми эфирден. Көп деле сторис чыгарбай койгон жерлерибиз деле болот. Мисалы үчүн ар ким мисалы кээ бирлери каждый шагын эле ар бир кадамын тартып эле биздин жака кетип атабыз, мынтип атабыз, тинтип атабыз деп ушинтишет го. Бизде андай учурлар болбойт. Биз мындай технично деле барып келген учурларыбыз болот. Чет жактарын мен билем эми. Repetition деп койгондой. Ооба. Тыптынча эле терс жактары пока андай деле эмет элек. Бардыгы эле эми болуп калды го. Реклама аркылуу баарыбыз эле акча таап атабыз. Анан акча берсе эле реклама кылыш керек деп ушуга оюңар кандай? Ошол жак аябай залакасы тиет да мына. Өнөр адамдарына, маданият адамдарына. Анан азыр эле мисалы үчүн кече күнү Facebook'тан окуп калдым бир жаңылыктардан. Мына ырчылар ушинтип рекламалап аттыңар эле, бир эми атын атабай эле коеюн, бир кооперативдердичи. Кандай эми ушулар жалпы элди сыздатып, мынча миллиондогон сомдорго отургузуп кетишти, алдап кетишти деп аябай эми укмуш астында миңдей комментарий болуп кетти. Эринбей бош болчумун отуруп окудум. Ошол эми рекламалаганда дагы туура кылып рекламаласа деген ойда. Жеке оюм. Анан биз көп деле андай билбейт экен, мен андай рекламага деле көп кызыкпайт экен. Бирок ошол реклама берген адамдар деле, мисалы ырчыларга, ошо блогерлерге кимге реклама берсе, мисалы жакшы тамакты берип, же жакшы кийимдерди берип, активдерин көтөрүп, жакшы реклама кылдырып алат экен дагы. Адамдар сатып алайын десе, мисалы жеткирген тамактары кичинекей же төгүлүп же даамдуу эмес, ушундай да кылып коюшу мүмкүн экен да. Ошолор дагы туура эмес кылат да. Жок, менин оюм боюнча, бул боюнча да мен өзүм оюмду айта кетсем, мисалы акча берсе эле рекламалай беришет деп атпайбы? Мен буга деле мен каршымын да. Ошол баягы түбүн билбей эле туруп кээ бирде рекламалаган учурлар менде деле болгон да. Мисалы ошол эле сетевойлордо деле биз деле иштеп жүрдүк да. Ырчылар дегенде деле мен антип айта албайм. Мен үчүн дегенде мындай да. Ырчы эмес адам деле ошол жакка барып, мисалы, ал соц тармакта активдүү отурбаса деле, ырчы эмес адам, карапайым адам эле ошол жакка барып иштеп, эгер жакшы иштеп, анан кийин алар деле адамдарды чакырып, ошол жактан өнүгүп, мисалы, анан кийин ошолор деле алдап калышат да, мисалчы. Түпкү тегин билбей калат да. Мисалы, ырчылар деле, мисалы, менде деле жаңылыштыктар болду. Мисалы, бир учурларда реклама кылып алып, башына ошо айтканда бүт нерселер көрүп, факты көрүп, ийгиликке жетип аткандарын көрүп, биз башына биз деле ишенип ошентип реклама кылып алдык. Андан кийин өкүнүп калдык да. Азыркы учурда мисалы, көп эле ушундай сетевойлор көп чакырышты да. Акчасын деле беребиз. Даже эс алдырып келебиз дегендер делечи. Ошолордон кийин
коркуп калат экенсиң да. Тем более жинде да бул нерсе карама каршы го. Анан кийин токтотконбуз. сетевойго жолоо ойлобош керек экен. Анан кийин кооперативдер боюнча эми кооперативдерде мен башында кооперативди укканда мен сүйүнгөм да. Ушундай элдер процент төлөбөй ушундай жоңо мындай черный бизде кыргыздарда черный касса шерне деп коет го. Ошол сыяктуу болуп үй алынат турбайбы деп. Бирок биз концовкасын билбей калыппыз да. Концовкасын деле ойлой бериппиз да, тигилер төлөгөн акча менен тияктартып болот депчи. Ошондуктан мен деле учурдан пайдаланып туура эмес бир реклама кылып алган болсок же биздин аркабыз менен бирөөлөр залака жеп калган болсо кечирим сурайт элем. Кыз узаткан боюнчачы, мисалы биз эми кыз узатууларга барып ырдаганда башында бизде 3 кыз го. Чыгарып биз кошо ыйлап аттык да. Анан мен кичине көндүм, бул азыр деле кээ бирде ыйлай берет да. Анан Минур азыр тойлорду алып барып жүрүп да, ошо кыздуу болдуң, карымдашыңды бергенде сыздадың, кыздуу болдуң, анан оюң кандай ошол боюнча, кандай ощущениялар болот, кийин кыз узатып той алып барып атканда мындай толкундоолор болобу? Мен ыйлайт болушум керек анда кызымды узатып атканда турмушка. Уже эле мисалы ар бир тойдо эле аяк жагында аябай кульминационный момент болот го кыз узатууда. Ошондо бир башкача болуп эметем. Эми бул кыздын барар жери күйөө экен да, эле жок экен да, Кудай буйругу менен. Анан көнөбүз го дейм ошо шартка. Ошол эрежеге. Силер бирок мындай болсоңор керек экен, Самат, биздин бир кызыбыз бар, пока эми Кудайым буйрса дагы болот деп отурабыз. Анан силерде 3 кыз бар да, силер биринчисинде катуураак ыйлап, экинчисинде мындай орточоро, үчүнчүсүндө жакшы. Бар койду. Наоборот, үчүнчүсүндө вообще Жок. кичинекей сладкая. Кудайым ошол күнгө жеткизсин. Эмне үчүн дегенде биринчисинде ыйлап, анан экинчисинде көнүп, анан үчүнчүсүндө жеңил болгонго. Мен ошондой видео тартып жүрөйүн ошол кезде. Бунун смыслы тамыры чоң сон болуп атат да. Эмне үчүн дегенде биринчисинде мисалы жакшы жерге, биринчи кызым жакшы жерге барып, сонун бактылуу болгонун көрүп, биз ошо счастьяны чувствовать этип калып, экинчини бергенде эми чуть-чуть болот, бирок бир четинен сүйүнөсүң да. Анан экинчиси да барып аябай бактылуу болгонун көрүп, үчүнчүңдү берип атканда ыйлабай эле сүйүнсөң керек деп ошол ошентип эле жеткизсин. Кыздар негизи атасына жакын болот деп коет го. Ошо үчөөнүн кимиси жакын Саматка Жека? Сенин көз карашың боюнча. Самат койм азыр бардыгы мага жакын деп айтат. Жанель аябай жакын. Ая дагы жакын. Ая да мама деп жүрчү эле. Руслана деле. Үчөө тең. Бирок Руслана көбүрөөк мага жакын. Ошол мен да үйдө болбой калып, сага тойбой калып атат, атак мага жакын. Кыздар эмекен атасына жакын болушат. Мен негизи экөөңө ушул суроону бергим келип атат да. Мына жаштарга дагы балким жакшы үлгү болуп кетеби, жакшы совет болуп кетеби. Достуктан кандай сүйүү жаралып кетти, эмне болуп дос болдуңар, таанышканыңар жөнүндө кичине маалымат. Андан кийин эмне болуп сүйүү пайда болду? Искра каяктан чыкты? Айтчы негизи. Ким чыгарды да? Ким башын баштады? Кыскасы башында ошо Жазгүлдүн Instagram баракчасын көрүп, анан сүрөттөрүнө кичине лайк коюп койдум. Лайк коюп, анан кийин жаздым да. Бул ошол учурда сен көп эле кыздарга ошентчү элең, же жакка эле ошентип көрдүң? Жок, эми көп эле кыздарга ошентип сүрөттөрүнө лайк коюп. Жок, ошентчүмүн да. Анан кийин эле негедир Жазгүлгө ушул суроону бергим келди да, башка кыздар болсо кандай тааныша албайлы, типа привет, познакомимся деп ушинтип жазышсың да. Анан Жазгүлгө антип деле давай тааныша алалы деп деле айтпаптырмын да. Серьезно эле? Сразу эле мынтиптирмин да. Сүрөттөрүнө 3-4 сүрөтүнө лайк коюп, анан өзүндө эле бир 10 чакты эле сүрөт бар экен, аз эле. Бүт сүрөттөрүнө күлбөйт экен да, монтип эле күлбөй сүрөткө түшөт экен. Анан эле жаздым, сен эмне сүрөттөрүңө вообще күлбөйсүң, сүрөттөрүңдө такыр эле күлүп түшпөйсүң го деп жазып койгом. Десем, күлөм мына деп бир смайлик жиберип коюптур. Анан ошентип эле экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Дос болуп калдык, ошентип жакшы сүйлөшүп жүрдүк. Андан кийин бул ошо Жок, анан жашып жүрүп анан номерди ким биринчи алды? Мен алмак белем. Мен алганмын, ооба. Анан февралда тиги бир подружкасы туулган күнүнө жолукканбыз, Канчасында? Подружкам туулган күнү 5 февраль болчу. Биз 4 февралда биринчи күнү жолукканбыз. Ооба, ошо Биринчи жактан встречабыз. жолугуп, анан Ал подружкам тааныйт да.
Мээрим Төрөкулова. Ошондон көрүп калып, ошол подружкамдын баракчасынан мени көрүп калган экен. Анда бул деле мени билчү эмес экен ырчы экенин. Ооба. Ошо мээрим аркылуу билип ошентип таанып калыптыр да. Андан кийин эле ошентип күлүп сүрөткөчүп баштады. Анан айттым, сен көрдүң, мен күлгөндү мен үйрөттүм сага деп. Ушинтип бердим. Андан кийин ошентип сүйлөшүп жүрүп эле Дос болуп калдык. Английский курстарга барып баштады. Ооба, англисче өзү жакшы билет да. Переводчик кесиби боюнча. Ошо английский үйрөтүп жүрдү мага. My name is Minur деп эле. Анан мен Самат жаман көрчү, билбейм кийин кантип жагып калган. Стерва Мен дечи. жакканы жаман көрчүм деп. Мен со стороны баары көргөндөр ушинтип ойлой берет. Серьезная, мындай кабагы ачылбаган кыз депчи. Бирок муну көрүнчөсү ошентип эле. Биздики баалыбыз көбүрөөк кал жагынан деп албайм. Анан ошентип эле сүйлөшүп жүрүп, бизде мынтип же чоңоюп калганга билбейм, мынтип мен жабышкан болбалы же экөөбүз сүйлөшүп алалы дебей эле, кантип билинбей эле ошол нерсе башталып кетти, сүйлөшүп кеттик да. Кыскасы. Бизде да ошондой экенчи эле. Азыр ошондой окшойт, заман ошондой окшойт азыр. Сүйлөшүү стили өзгөрүп кеткен окшойт. А столько предложение берип калышты окшойт, а? Ошентип. Ходи за меня замуж деп эле. Жок, бирок предложение кылган да. Ооба. Ошону айтып атпаймынбы? Будь моей девушкой деп эле предложение кылып. Эми бойдок кезде Минур бойдок болчу, көп эле кыздар менен сүйлөшүп көрдү, билди ким кандай экенин, да? Сен совет берип коесуң, бул кызың жакпайт, бул кыз жакшы экен. Бул мен ошо кыздарымды билет иши. Мен характеримди деле көрдү, билди да. Анан Минурдун жанында жасалмасы жок жүрдүм, мындай. Өзү эле выбор кылды окшойт. Ошо адашкан жокмун да буюрса. Ооба. Жана жогоруда биз кайнене менен жашаган кандай экен, ошол суроону бергенде сен ыйлап кенен жооп бере албай калбадың мен. Ошол жөнүндө мына эми токтоп калдың, соороп калдың, эми ыйлабай, жакшына татына отуруп информацияны кененирээк берип койсоң. Кайненем кайнатам менен жашаган сонун, ал кишилер сонун болгондо, сонун ата-энеңди сыйласаң, ата-энең менен кайненең кайнатаң менен мамилең жакшы болсо, жакшы жашайсың, жакшы сүйлөшөсүң, жакшы тамактарын кылып бересиң. Мындай айтканда баарын от души кыласың да. Келиндерге жаңы семья кураткандарга да совет берет элем. Барганда апаңарга, атаңарга жакшы мамиле кылгыла, жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө. Эми болушу мүмкүн, апасы жаман сүйлөп, жакшы сүйлөсө ким эле мындай жаман сүйлөй бермегиле. Бир окуя айтып берейин, мен бир клиентим айтып берген. Кайненеси кечке уруша беришкен, жаман көрө беришкен, эчтекесин жактырчу эмес экен, кылган жумуштарын вообще жактырчу эмес экен. Чогуу 10 жылдай жашаптыр, андан кийин өзүнчө жашап баштаптыр. 10 жылдан кийин жашап, отдельно жашаганда деле кайненесине чала беришкен. Апама мотомат канча жасайын, апа буну кандай кылайын, буну эмне кылыш керек депчи. Анан десе күйөөсү айтат экен, Лиля, сен билесиң да, анын баардык нерсенин баарын билесиң да, эмнеге апаман сурай бересиң депчи. Анан десе, ал айтат экен, мен апам мага керек экен, апам мени билсин дейт экен да. Мага апам всегда керек дейт экен да. Мен апаман сурап бүт жумуштарды кылам деп айтат экен. Анан десе, күйөөсүнүн деле жүрөгү жылыйт да. Апасы ата-энеси менен урушса деле, комнатага киргенде күйөөсүнөн жакшы сөздү укса, кыздарга деле жеңил болот деп ойлойм да. Бир чети күйөөсүнүн поддержкасы керек, бир чети кайненесине жакшы отношение кылса, любой эле апа жакшы болот деп ойлойм да. Ошо айтарым, жакшы сүйлөп, өзүңөрдүн апаңардай көрсө эле баары жакшы болот деп айтмакмын да. Ошо. Сиздин көз карашыңыз кандай? Кайнене боюнчабы? Встречный вопрос. Биз апам менен атам менен чогуу жашабайбыз. Самат ортончу бала. Бирок көп эле кезигишебиз. Могу акыркы 2-3 жылдан бери энибиз үйлөнгөндөн кийин мындай редко кезигишип барып калдык да. Ага чейин чогуу эле болчубуз. Негизи кайнене менен кайнатаны сыйласаң, жакшы эле да мындай. Жаканын сөзүнө кошулам. Жакшы сөз айтсаң, жакшы сөз угасың, жаман сөз айтсаң, жаман сөз угасың. Это какой привет, такой ответ
деле да, не келин менен кайненеде. Андан кийин негизи эле бул деген биздин эмебизге сиңип калган нерсе экен. Кайнене деген кайнене, келин деген келин. Это всегда ушундай негизи болуп келген и боло берет деп ойлойм. Анан ошого эле таянып эле анан кийин конечно, урушат, уруш болот. Ошо жеринде эле түшүнүп, кечирим сурап, деп эле кайра жакшы сүйлөй бериш керек да, кек сактап, муну тыңдап, характер көрсөтүш. Мисалы, өз-өзүнүн апабыз деле бизди урушат да. Ооба, ошону Туну тигиндей кылып койдуң, буну эмнеге унутуп койдуң? Аны эмнеге өз-өзүнүн апабыз, өз-өзүнүн апабыз деп укпай же кылам да деп айтып коюшубуз мүмкүн. Анан кайненеси силерди башкача кабыл алып элечи. Кайненеси ушинтип айтты, анан урушту деп мындай жактырбай эмес, өзүң апаңдай кабыл алсаң баары жакшы болот деп ойлойм да. ооба, ошону Биз да биринчи өзүм ата-энемдей көргөн үчүн Турцияга жиберели дегенбиз. Биринчи анан Турцияга жиберели деп болбой калды. Биринчи ата-энебиз көргөндөн кийин биз көрөлү деп биринчи ата-энебизди биринчи месте коебуз да. Киного дагы жибердик. Ошо ата-энебиз көрүп келсин, үйдө отура бербей деп киного алып барып, тамактанып келдик да. Алар сүйүнсө биз сүйүнөбүз. ооба. Силердин соц тармакка отурганга TikTok'то мисалы мен экөөңөрдөн татпасам иногда жака көбүрөөк TikTok менен урут го. Азыр ошо көп активно. Куда кайнене кайнаталардын көз карашы кандай? Кайната менен ата келбеспи TikTok'тарда. Алар жакшы эле көз карашта карайт. Мен экөөбүздөн бир TikTok тартып калсак, апам менен атам балдарды карап турат. Атам менен TikTok тарткам. Кандай TikTok эле? 5000 сом? 5000 сом, 5000 сом. Деп ошону ата келбеспи? Койчу, кантип тартам? Ой, атам монтер айтып коесуз деп. Ата болбой калды, кайра айтып коесуз деп. Апамды деле тартабыз, апамды деле тамашалап, түшүнөт, макул эмес, каршы болбойт да, всегда макул деп бизди поддерживать этип турат. Макул жаш кезиңерде иштеп алгыла, балдарыңарды карап турабыз деп мен балдар үчүн кылып атат да ушул нерсенин баарын. Сон. Келечекте өзүңдү кандай кайнене элестете аласың? Эгерде мындай өзүңүздөр мындай жок мен кайнене болсом мен мындай болушум керек экен, бул жерим мындай болушум керек экен деп ушул жеринден ушундай кайнене болом мен кайнене болсом апамдай кайнене болом. Өзүм кайненемдей кайнене болом да. Анткени аябай мактап бүтө албайм, бирок ошондой кайнене болом да. Мен кайната болсом, современный кайната болсом керек. Сен эмнеге атамдай болом деп айтасың? Атам эле современный эле киши. Жок, мен вообще эле андан ашып кетсем. Вообще TikTok мени ооруган. Биз видео тартып, балам жүр деп ушинтип. Мен негизи азыр айтсаңар ойлонуп кеттим. Мен всегда мынтип баягы балам менен кийин балам аз мага жакын да. Анан балдар чоңойгон сайын эркек бала именно кыз бала өзү негизи ата-энеге күйүмдүүрөөк болот деп айтылат да. Анан эркек балдар бир аз баягы ата-энеден алыстагансып калабы, ушундай болуп калышат да, негизи элечи мындай. Ошого мен айтарым, кээ бирки учурларда байкап калабыз, кээ бир балдар өзүнүн атасы менен мамилеси начар, жакшы сүйлөшө албай калышат. Ошон үчүн мен дайыма ошо Кудайдан суранганым, өзүмчө дагы жалгыз жүргөндө да ушу кийин балам менен жакшы мамиле түзсөм экен, балам менен мындай баягы орусча айтканда общий язык тапсам экен. Азыр кичинекей кезинде сүйлөшүп жүрө бересиң да, андан кийин переходной возраст болуп, эмет чоңойгондон кийин өзгөрөт да ал дагычы. Ошону дайыма ойлоном, ушу балам менен жакшы мамиледе болсом экен деп ойлой берем да. Сенчи Жылыз? Кандай кайнене болот элең? Мен айткым келип атат да, силер таанышып экөөңөр үйлөнөйүн дегенде мен азыр жака кайненесин мактаса ошол сөз, ошол ой мен айткан, жакага айткан нерсе эсиме келди да. Жакага айткамда, жака сен кайненең алтын кайнене болот деп, значит ошол оправдала бизди айткан нерсени деп аябай сүйүнүп отурам да. Ушунчалык Аяш апабызды мактап ушинтип ыйлап эметип атса, ошол биз көргөндөй эле нерсени жака ошондой болуптур деп мен аябай сүйүнүп атам да. Действительно Аяш апабыз алтын адам, сонун кайнене депчи суктанып ошо. Кандай кайнене болобуз, ошо негизи эле жака айткандай, кайненең кандай болсо ошондой эле болот да. Потому что апам деле азыр Саматтар айтып отурса, апам деле өзүнүн кайненесиндей эле кайнене болуп атыптыр да. Ошол
айтып атпаймынбы, кайнене келин деген нерсе бул сиңип калган нерсе. Кайнене кандай көрсөтсөң, келин кандай ошондой көрсөтөсүң. Эми, конечно, кээ бир жерлерине мындай кылам, тиңдей кылам деп ойлонгон нерселер болот. Билбейм, эми аны кийин бирок кээ бирде мындай дагы бир нюанстар болот экен да. Кээ бир келиндер өлө кордук көрүп туруп, анан кийин кой мен ушундай кылбашым керек экен кийин келиндериме деп мындай жакшы жакка өзгөргөндөр дагы бар экен. Арасында ушундай айтып коеюн дедим да. Ооба. Кээ бирөө бар го. Биздин заманда ушундай болгон, силер деле ушундай. Силер кыйнабай элебиз депчи. Ошон үчүн эми аны убакыт көрсөтөт болуш керек. Еще бизде мындай эркек бала жокко кайнене кандай кайнене деп деле ойго келбейт да. Эме жаз күндү азыр ыйлап атсам мен бир нерсе эсиме түшүп кетти. Өткөндө бир машина рекламага чыгып калыптыр да. Анан жазып коюптур астына, рекламанын астыначы. Бул машинаны алсаң дейт, бир колуң менен көзүңдүн жашын арчыйсың, бир колуң менен рулду кармап алып, сүйүнгөнүң боюнча ыйлап айдап кетесиң. Ушундай настолько ушундай жакшы машина экен да жанагычы. Жаз күнү ушундай болуп атпайбы азыр? Бир кол менен жумуш кылып, бир кол менен жашын арчып. Убакыт учкан куш экен дейт. Биздин сиздерге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эркин микрофон сиздерге, жаштарга, жалпы кыргыз элибизге, биздин теле көрүүчүлөргө. Ошол баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Келе жаткан ушул жыл жакшы ийгиликтердин жылдары болсун. Өмүрүңүздөр узун, ден соолугуңуздар чейин буюрса, ошол ата энеңер, бир туугандарыңар аман болсун. Ошол бизге убакыт бөлүп көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Баарына биринчиден кааларым мен чын ден соолук, эч ким оорубасын. Баары ата энеси менен, бир туугандары менен аман болсун. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат бизди көрүп бергениңиздерге. Сиздерге келе жаткан жылыбыз жакшы жылдардан болсун, тынччылыктын жылдарынан болсун, молчулуктун жылдарынан болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жалпы жамаатка бизди чакырганыңыздарга терең ыраазычылык. Бизден дагы мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жаак болбойт демекчи. Бизден дагы кээ бир жерден балким биз туура эмес сүйлөп алгандарбыз. Бирок жакшы жактарынан карап, биз жакшы ойлор менен бөлүштүк. Өзүбүздүн жашообузда жакшы биз ошол ийгиликке жеткен жакшы ойлорубуз менен кичине бөлүшө кеттик. Силерге кичине да болсо жакшы керегине жарат деген ишеничтебиз. Жаштарга үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Мекенибизде тынччылык болсун, жаңы жылыңыздар менен.